Assalamu алейкум, урматтуу багыстар, Кыргызстан канал көрүүчүлөрү, кутман күн. Баткенден Кадамжага келатып, Бүргөндү айылында жаңы жерде мынакей лимонарийди тартып турган кезибиз. Лимонду тигилгенине 5 жыл убакыт болгон. Туурасы 10,5 метр, узундугу 50 метр экен. Үстү 2 кабат пленка менен жабылган. Ортосунда аба кармалыш үчүн мынакей күрүчтүн пакалы таштап 2 кабат кылып коюлган. Жөнөкөй эле швеллер ортодо кеткен, эки жагына арматура менен гана 2 кабат тартып койгон. Караңыздар туугандар, бул жердеги лимондун секрети жерге 1 метр ылдыйга чүрүлгөн. Арыгы кадимки арык менен агызылып сууга арылат. Кадимки арыктагы эле суу менен. Бир жагына карай уклон жасалган экен. Оң жагы 20 сантиметрге бийигирээк. Сол жагы уж көрүп турган жагыңыздар ылдыйраак. Суу ошол жакка карап агат. Лимондор декабрь айында терилип алынган. Азыр бутоо иштери жүргүзүлүп атат. Бул лимондор буюрса гүлдөө алдында турат. Бул жерде эч кандай печке же башка жылытуу системасы жок. Жөн гана күндүн табы менен гана жылыйт бул жер. Бул жерге 65 түп көчөт батыптыр. Агам быйыл, Алтынбек агам, бул жерден 1,5 тоннага жакын лимон сатыптыр быйыл. 100 килограммдан 120 сомдон өткөрдүм дейт. Мына туугандар, лимондордун акыбалы ушундай. Кантип багат дей турган болсоңуздар, бул жерде кык көңдө эле салбаган окшойт. Кадимки азот, селитра жана биогумус салдыбы салбады билбейм, балким салса керек. Азыр сурайбыз. Азыр калып калган майдалары мынакей көрүнүп турат сиздерге. Бою болсо 2 метрден ашыгыраак экен. Бири-бирине кийишип, кирип кеткен жерлерин, кайшылашкан жерлерин алып койгон. Ысыккананын ичи кеминде 15 градус бар окшойт. Градусник көрбөдүм бул жерде. Каягында экен градусниги? Бул көчөттөр Өзбекстандан чыккан көчөттөр. Градусник жок. Лимон кыркылып аткан мезгил экен азыр. Лимондун 2ге 3 тигилген экен. Бул жерде 64 лимон баткан. 2017 жылы лимон тигилген. Түшүмдү дыйкан февраль айында сатышка чыгарган. Көрүп турасыздар, кеч калган лимондор бар. Азыр эми лимон гүлдөшкө аракет кылып аткан мезгил экен мынакей. Мына кеч калгандары. Өзү колдоосу жок эле аракет кылып атат. Карагыла. Кандай соң. Шунча 64 батырып, сол жерден түшүмүн алып азынанып өтүп Лимонарийдин сыртына чыктык, мынакей жердин бетине дубалы 1 метр көтөрүлгөн. Калган бөлүгү ылдыйда экен.
Эртең апрелде күн ысый турган болсо, мына ушул айнектери ачылат. Кадимки дуал менен эле урулган. Дуалдын калыгындыгы 30 сантиметр. Эки калың пленка. Мынакей. Былтыркы жылы аралыкка пахал койбогон үчүн коңшунун лимонунун суу калды дейт. Бул кишиникин быйыл албаптыр. Шамал учуруп кетпеш үчүн мынакей жип менен тартып коюптур. Алтынбек буга көң бербей деген. Кадимки азот, амофос мына ушулар менен гана багылат экен. Торгойдон канча күнгө чыгып? Лимонду кантип көбөйтүп алса болот. Булар лимондардагы бутагынан көбөйт. Ушундай эле бутакты алып 20 сантиметр кесип туруп, муну түбөктөргө отургузуп, үстүн жаап койсоңуздар болот. Банкамен жаап койсоңуздар болот. Мындан келди ал нымдуулукта турушу керек. Ошондо ушу кырккан жериңиздерден тамыратып көбөйүп баштайт. Же болсом ушундай даярдап койгон көчөттөрү бар. Көчөттөрү азыр 150 сомго чейин сатылып атат экен, алтын көчөттөрү. Чалып көчөттөрүнөн алсаңыздар болот.